Урматтуу жетекчилер, эми бүгүнкү күндө өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында өкмөт тарабынан кандай иш-чаралар болуп жатат, айтып берсеңиздер. Баардыгы кымбаттап атат. Анан айырылуу катмарлар бар. Азык түлүк коопсуздукка ошол биздин айырылуу катмарларга камсыз кылуу үчүн мындан ары да кымбаттаса кандай иш-чараларды кыласыңар деген суроо, бул биринчи суроом да. Бул да азык түлүк коопсуздугу, билесиздер. Элвира Жыргалбековна бул жерде Айыл чарба министрлиги тарабынан Айыл чарба министрлигинин функционалы бул азык түлүк коопсуздугу. Алар боюнча жерлерде биз баардык ушул баалар жогорулап кетпеш үчүн ошол атайын тиги өсүмдүктөрдүн баардыгын өзүнчө структураларын түзүп, ошол структуранын негизинде кабыл алып, ошол азык түлүк коопсуздугуна биз алдын ала карап турабыз. Ошондуктан мындай азык түлүк коопсуздук кыйынчылыктар болбойт деген ойдомун. Мындан ары азык түлүк коопсуздугу боюнча жанакы баалар боюнча көзөмөлгө алабыз деп атасыздар, э? Жерде Айыл чарба министрлиги өндүрүштү караш керек. Баалардын баардыгын антимонопольный министерство экономика тарабынан биз да мониторинг жасап. Ошол өндүрүштө болуп жаткан маселелерди кантип чечип атасыздар анда? Климаттык өзгөрүүлөр болуп атат, билесиздер. Доллар ары бери кыймылдап атат. Бул өндүрүшкө мындай таасир этип атат да, сөзсүз түрдө. Кампаларыбыз да баардыгы камсыз. На случай засухи запастарыбыз бар деген суроолор болуп атат мындан ары. Сиз туура айтып атасыз, Элвира Жыргалбековна. Акыркы жылдары күндүн жылышы менен климаттык өзгөрүүлөр көбөйүп атат. Ошондуктан Айыл чарба министрлиги тарабынан ошол жанагы жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугарууга өтүү боюнча биздин ошо атайын стратегиялык пландарыбыз бар. Биздин ошо суу кызматы тарабынан ошол көптөгөн жерлерде ошол тамчылатып сугарууну, жамгырлатып сугарууну киргизип атабыз. Аны менен бирге ошол жерлердеги региондорго биз өзүбүздүн ошол заявкалардын негизинде азык түлүк коопсуздугуна карата өсүмдүк өстүрүү боюнча дагы атайын структураларды беребиз. Жана доллардын көтөрүлүп кетиши боюнча же болбосо тиги азык түлүктүн жогорулап кетиши боюнча бул эме базарды биз ошо базарды контролить этип туруп атабыз. Антимонополия менен биргеликте. Шылып көзөмөлгө алыңыздар деп суранат элем. Бүбүжан айымга кайрылат элем да. Өкмөттүн стратегиясына тамактанууга байланышкан оорулар бул эми азыркы бүгүнкү 21-кылымдын жаштардын арасында да оорулар, семирүү, диабет, боор ооруларынын деңгээлин азайтуу боюнча бизде өзүнчө план барбы? Саламаттык сактоо министрлиги ушул бар болсо айтып коесуздарбы? Жана туура тамактануу мамлекеттик саламаттык сактоо саясатынын бир бөлүгү болуп, анан ушул кандай иш-чаралар аткарылып атат? Негизи болуп атабы, колдон келип атабы? Анан азык түлүктүн курамындагы шекер, трансмай, кошумчалардын көлөмүнө көзөмөл жүргүзүү жана анык белгиленген бул маркировкасы боюнча системалуу түрдө иштер жүрүп атабы? Ошо биринчи жанакы диабет жаштардын арасында, балдардын арасында да, өспүрүмдөрдүн арасында болгон семирүү маселеси болуп атат. Диабет оорусу, боор оорусу маселеси аябай чоң маселе болуп атат. Ушул боюнча иш-чаралар жасалып атабы? Ооба. Колдон эмнебиз келип атат, эмне келбей жатат? Мүмкүн парламенттен жардам керекпи деген суроом да. Элвира Жыргалбековна аябай туура маселе. Биз 23-жылы жанагы эл аралык уюмдар менен микрофон жакыныраак алып алсаңыз биякта. Урматтуу коллегалар, кичине акылыныраак болосуздарбы, улбай айтат. Туура маселе. Ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча өзүнүн оорулары бар, индикаторлор деп коебуз. Сиз айтып кеттиңиз, бирөөкөсүн бул бойдун өсүшүнүн кечеңдеши, өтө арыктуу, же семирип кетиши, жетишсиздик салмак.
жана анемия оорусу, фалаттардын жетишүүсүндө да азыр көп оорулар кездешип баштады. Ошолор бар, ушул продовольственный безопасностьтун өзүнчө бир индикатор болуп саналат да. Ошол оорулардын билиш үчүн биз ВОЗ менен башка эл аралык уюмдар менен изилдөө жасаганбыз. Анан биз айткандай эле көп ушул оорунун деңгээлиги аныкталды. Эң биринчи жаман көрсөткүч бул боюнда бар биздин аялдардын 49% анемия болуп чыккан. Бул эң жаман көрсөткүч бүгүнкү күндө. Ал эң бирден бир жанагы ундун байытылышы менен байланышкан. Билесиздер, 2009 жылы ушул биздин мыйзам кабыл алынган ундун нандын унунун байытылышы жөнүндө. Тилекке каршы жанагы биз Евросоюзга киргенде ошол биздин мыйзамыбыз кичине иштебей калды да, анын ичинде бар бизге ушу территорияда байытылган ун гана сатылыш керек деген. Ошол жагы кичине иштебей турат, бирок жана социальный объектилер байытылган унду сатып алыш керек дегенде жакшы эле контролдоп атабыз, мониторинг жүрүп атат. Ал жакта жана тендерге да биздин жерде өзүбүздүн врачтарды коштуртуп койгонбуз, ошолор карап, ошол аркылуу өткүзүп атат. Бирок рынокто сатылып аткандар чын эле байытылбаган унду бизге бүгүн запрет кое албай атабыз. 2 жыл мурда биз ушу министрлик ушу техникалык регламенттин өзүнө сунуш киргизгенбиз өзгөртүү боюнча. Бирок 5 өлкөнүн ичинен 1 өлкө каршы чыкты. Бул деген барьер болуп калат депчи. Это Россиянын Минсельхозу против туруп, ошон үчүн билесиздер, 5 өлкөнүн бирөө эле против чыкса, мындай мыйзам кабыл албай калат да. Бирок биз ошол вопросту эл аралык уюмдар менен биргеликте түшүнүктүү иштерин жасап бергиле, круглый столдору жасап бергиле. Бул деген биз Кыргызстанга гана деп. Бирок Казакстан да азыр кошулуп атат, биз да ошол мыйзамга кошулалы деп. Ошол законопроекттин үстүндө иштеп атабыз. Ошол ооруларды алдын ала алуу маселесин сиз туура айтып атасыздар. Алдын ала алуу маселесин, иш-чараларды ишке ашырсак, кийин каражат жагынан да бизге жеңилирээк болот. Системдүү маселени карап атканда ошол жагынан да бизге жеңилирээк болмок деп мен ошондуктан бул суроолорду берип атам да. Алмаз Акунжанович, мен ойлойм өкмөт тиешелүү иш-чараларды аткарат. Маселелер көп болуп атат, бирок мыйзамды туурап келип атасыздар, колдойм. Рахмат.